Сени кыз кылмайда ойнойт деп калды да. Бекболотов Нурдин болбосо Манас Ниязов. Бекболотов Нурдин. Амин. Ксениянын махыры бир үйүр жылкыда айтпаса болот. Сен жана кайсы байке дедің, Дастан дедің? Байкеша тарынбада кайда. Токтоша албайм да кайда. Кээде сарсана болуп билайм. Сүйлөшсө болот да, жөн эле мындай. Спокойно эле сүйлөшүп алып, мамилени чечсе болот да. Демек сенин карьера өсүшүң бул эшектен экен да. Эшек минип башталган негизи. Улак ойнобой. Сложный вопростор деп. Саламатсыздарбы урматтуу Жылыстан YouTube каналынын көрөрмандары. Видеобуздун башында биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бүгүн биз өзгөчө жерге, өзгөчө инсан менен маектешкен келип калган чагыбыз. Өзү оорусу улутунда болсо дагы кыргызча так сүйлөп, түш жооруган мырзалар менен тең тайлашып, көкбөрү жана кыз кылмай ойногон кызыбыз Ксенияга келип калган чагыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Ксения, Жакшы. сен менен маек куралы деп тетиги Бишкек шаарынан бери келип калдык. Келиңиздер. Келенде биз менен маек куруп, өзүң жөнүндө айтып бергенге даярсыңбы? Ооба. Жүргеттик анда, Келим Ксения, маегибизди ат үстүндө баштайлы. Жана жогоруда тааныштыруууда айта кеттик, көкбөрү жана кыз кылмай ойнойт деп, Негизи эле атка минип кызыгуу качан башталган? Кача жашыңан баштап ат минип баштаган? Баштагам ат. Кызыгып. Ошондон бери улантып эле минип кеттим. Негизи эле кыздар арасында мисалы кыз кылмай ойноп, көкбөрү ойноп, ат үстүндө мисалы өзүн эркин сезген кыздар азыраак да. Анан мисалы бул көбүнчө уялтпайбы? Кээ бир мисалы мырзалар айтып калбайбы? Шылыңдашкандар жокпу? Жок. Эч ким деле шылынбайт. Анан көпчүлүк көрөрмандарга да кызык болуп жатса керек. Өзүң тууралуу кененирээк маалымат берип айтып көтчү. Мен эки бир тууган болом. Мен менен байкем бар. Байкем да улак ойнойт. Баары да таанып болуш керек. Андрей Гомонов. Кайсыл командада ойнойт байке? Азырынча айылда эле ойнойт. Шабан деген командада. Ага чейин көп эле командаларда ойноп жүрчү. Ошо. Демек кызыгуу бул байкеңди көрүп жаралган, Өзүм деле мурун мингенди жакшы көрчүмүн ат. Улакка кызыгып, байкемди көрүп, жүрүп, балет этип, ошентип эле кызыгып кеттим. Мисалы үй бүлөдө каршылыктар болбойбу? Сен эми кызсың, минтип ат минбей эле кой, минтип көкбөрү ойнобой эле кой деп, мисалы үйдөгүлөр тыюу салбайбы? Жок, эметишпейт. Абайлап миндейт. Өздөрү каршы деле эмес. Жакшы эле эметишет. Кыз кылмай биякта көкбөрү көп эле болуп турат да, Кыз кылмайды көбүнчө туристтерге көрсөтөбүз. Анан сени кыз кылмайда ойнойт деп калды да. Анан айылда негизи кыз кылмайда уюштурулуп турабы? Кайсы жактарга чыгып ойноп каласыңар? Мындай туристтерге көрсөтөбүз. Көбүнчө туристтерге эле көрсөтөбүз. Ойноп. Актан улак ойношот. Кыз кылмай көрсөтөбүз, тыйын келмей. Мен сен менен жолукканда жана тааныштырууда да кошуп айта кеттим. Кыргызча таптак сүйлөткөнсүң, Ооба. Ошол тууралуу айтып берсең. Мисалы, кээ бири көргөндө ай деп таң калуулар болуп калабы? Ооба, таң калышат. Орус. Көбү сурайт, орусмун депчи. Ооба десең, кыргызча таптак сүйлөйсүңбү деп ошентип айтып калышат. Папам, мамам да орус. Үй бүлөбүз баарыбыз кыргызча сүйлөйбүз. Баарыбыз жакшы билебиз, таптак сүйлөп.
Анан мындай бул да өзгөчөлүк болуш керек Ол орус улутундагы кыз кыргызча таптак сүйлөп, ошондой эле ат дагы кыйын минет, убак тартат, кыз кыймай ойнойт. Бул менин өзгөчөлүгүм деп сыймыктан айтып каласыңбы? Антип деле эметпейм, эми мактанбайм деле, бирок эме мингенимде мындай көп айтышат, кыз минет депчи. Баары таң калып эле. Өзүң ушул чоң кеминде эле төрөлүп өскөнсүң. Анан кээ бирөө сурап калышат го, кайсы улуттансың деп суроо бергенде, кайсы улут деп айтып каласың? Орус элемин дейм. Кыргызмын дебейсиң? Жок. Баары ошол суроого эмете беришет. Бирок мен өзүм орус болгондон кийин орус деп айтам. Мисалы, көкбөрүгө кыз кылмайга чыкканда өзүңдүн бир атайын атың барбы? Мисалы, өзүң таптап, өзүң багып. Эме өзү кичинекей кезинен бери эле бир атты эметкем. Өзүм үйрөтүп, өзүм минип үйрөтүпчү. Өзүм үйрөтүп, багып эметкен ошол атым бар. Бирок көбүнчө байкем минип кетет, аны улаккачы. Демек, байкең экөөңөрдүн улак тартыштак минген атыңар бир, Байкемдин өзүнүн деле аттары бар. Көбүнчө деле эметпейбиз да, эмитип. Меники депчи. Көп эметпейбиз. Мисалы, бир алда койгон пландар барбы? Мисалы, кыз кылмай же көкбөрү жаатында команда түзөм, алып чыгам деген. Билбейм, кыздар бар болсо ошондойчу. Кызыккан бир команда болуп чыгышса жакшы болмок негизи. Команда чыгып ойноп, мүмкүн бир нерсе болуп кетмек дейм да. Өнүгүпчү. Өзүң ушундай, мисалы, бир командага кошулуп кийин деле ойноп көптөгөн ийгиликтерди багындыргың келеби? Ойноп, чакырышса ойноп, ошентким келет. Азыр деле кыздар чогулушпайбы? Ойнопчу. Сокулукта кыздар ойноп. Ал жака барып ойноп турасыңбы? Жок, ошол жака баргым келет негизи. Кошулуп ошолор менен ойногум келет. Бирок азыр эме Сунуш түшө элек. Сунуш түшө элек. Сунуш түшүп калса, сөзсүз түрдө барасың. Ошолорго кошулуп ойногум келет. Аларды көрүп, депчи. Өзүңөрдүн айылыңарда мисалы кыздар барбы? Ушинтип кыз кылмайга, көкбөрүгө кызыккандар. Атка кызыккандар бар, бирок мындай көкбөрүгө бар, бирок эме алар барышпайт да, мынтипчи менчиликтей. Алар жөн эле мындай ат минип, кызыгып, кээде чогуу минип калабыз, чыгыпчы. Кээде улак болуп калса, балдардын улактары школьниктердин. Ошол жака барып, аларга балет этип, ошентип ойноп. Анан сен айтып кетпедиң, 5 жашыман баштап кызыгып минип баштагам дедиңби? Анан мисалы 5 жаш бул аябай эле кичинекей жаш го. Мисалы жаракат алып калган учурлар болгонбу? Көп эле учур болгон андай. Ошону айтып берсең. Ат басып калган деле учурлар болгон. Ат сүйрөп көп эле жыгылдым аттан. Ага карабай минип жүрөм. Мисалы ошонун баарын көргөндө үйүңдөгүлөр койтушта кызым кереги жок деп айтып калышчу беле? Жок, айтышпайт. Карабайсыңбы деп мындай сарсанаа болушат, бирок айтышпайт. Эми баягы өзүм эле кайра эле минип кетем да. Анан үйдөгү мисалы байкең дагы сен дагы атка кызыгып, улак ойнойбуз деп айтып калбадыңбы? Атаң, апаңда да ушундай өнөр барбы? Анткени кыргызда жакшы сөз бар, аккан арыктан суу агат депчи. Апам мурун улак ойночу. Улак ойноп жүрчү ошо. Байкем да кызыгып, ошо папамдан эметкен эмес го. Папам айтып калчу, мурун улак ойночумун депчи. Ойноп, анан аламан жанакындай эмелерди ойноп, улак ойношчубуз депчи. Мисалы азыркы учурда атаң ойнобойбу? Жок, папам ойнойт.
Мисалы кыздар эле эркектер менен тең тайлашып ат минип ойноп жүрсө, бир четинен суктангандар дагы, бир четинен сындагандар да көп болсо керек да. Мисалы кандай көз карашта карашат сиздин көгбөр ойноп, кыз кома ойноп жүргөнүңүздө? Мисалы жөн эле койбойсуңбу, кызсың го деп келип мисалы айткандар болобу? Нелер деле болбойт негизи. Вообще ондай. Жөн эле минип жүрсөң, баары эле көнүп калышканда негизичи мен минип жүргөнүмчү. Баары таанышат меничи. Мисалы жана башка жактан дагы мен туристтерге да кыз комайды ойноп көрсөтүп калам деп калдыңбы? Мисалы алар кандай реакция кылышат? Алар мындай таң калышат да. Кыз депчи, кыз минип жүрөт депчи. Чапсаң вообще эле мынтип эметип суретке түшүп алалы деп эле ошондор көп. Кээде башка айылдардан келип калышат да. Эскөлдөн там башкаларданчы. Шаардан келип калып, кыргызча сүйлөп анан ат минип койсоң, жаман таң калып эле сүрөткө түшүп алайынчы дегендер бар да. Өлө таң кала беришет. Негизичи. Мен көнүп калгам ужечи. Негизи мурун бияктан көчүп же ары эмеге барабыз да, тогочу. Жайлоого, Анан көчүп баратканда жалгыз айдаган учурларым да болчу да. Кээде кичи жетпей калып, анан жалгыз айдап, эң биринчи жолу айдаганда көп кишилер чыккан астынданчы. Ошондо жаман таң калышкан да. Алыс жактан бери айдап келатат малды депчи. Мал айдап жаман таң калып ошентчи. Көбүнчө таң калуулар көп болот, Мисалы өзүңүн оюң кандай азыркы учурда? Мисалы кыздар эле эмес, мисалы эркек мырзалардын да ат минүүсү кичине азайып бартабы заманга жараша? Өзүңүн оюң кандай? Жаман азайып бартат негизи. Азыр балдар кыз болуп кеткендер көп калды. Көп учурлар болуп атат го ушундай. Көбү деле кызыкпайт го дейм. Особенно шаардыктар кызыкпай, шаарда эле жүрүп эле. Көп деле кызыгышпайт деп ойлойм да аларчы шаардыктарга. Ошолорду мисалы кызыктырыш үчүн сен мисалы көгбөрү менен кыз комайды бир элдер вау деп айткыдай деңгээлге чыгаргың келеби? Ооба. Сонун оюндар деп ойлойм. Өзү кыргыздардын эле эмесин, эмне дейт, улуттук оюндары неге кызыгышпайт деп ойлойм да. Өзүнүн эле эмелери депчи. Улуттук оюну кызыгып ойноп, катышып, булакка түшүп, ат минип жүрсө өздөрүнө деле жакшы го дейм. Мисалы чоңое баштагандан кийин, мисалы ат мингенден, ушинтип жүргөндөн тартынган учурларың болуп калабы? Уялып, жөн эле коеюнчу деп. Жок, болгон эмес. Наоборот, ат мингим келет. Ат менен ат уже эме да, как хобби сыяктуу, билбейм мындай. Өлө мингим келе берет. Мингим келип, минип, бастырып, жалгыз болсо деле жалгыз бастырып келем. Мындай баягы эс алып каласың да, ат минип, мындай настроениең деле жок болгондо минип, бастырып келсең эме Жан денең эс алып калат. сонун эметип каласың да, өзүңдү жакшы сезип. Демек сен жанакы биз айтып калат эмеспи, депрессия болуп атабыз. Стрессти бул ат минип чыгарып аласың. Ксения же мага да үйрөтүңүзчү, мисалы мен да ат мингим келет деп кичинекей кыздар келип калабы? Мен да мисалы сиздей болгум келет деп сен ат минип жүргөндөрүңдү көргөндөр. Кичинекей кыздар эмес, мен менен тең бир жаш улуулар менен минип калчумун. Ошолор жакшылап үйрөтчү, мингени деп ошентип айтышчы. Азыр көп минип баштадык, ошо үйрөтүп, чапканы ошентип үйрөтүп эметип аткам.
Эми азыр жакшы эле чагып калышты кыздардын баары ал бияктачы. Көбүнчөсүн сен үйрөттүң өзүң. Өзүм деле эмес, өздөрү деле мынтип кызыгып, эси кызыксаң өзүң үйрөнөсүң да мындай. Аттын үстүнөн айтчумун, коркпогула депчи. Ат сезет корксоңчу. Үстүнө минип алып коркуп эметсең, сезип эметип өзү да ошол эметип кетет да. Мөңкүп мисалы, үркүп ошентип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн коркпош керек да үстүнөнчү. Ошентип айтчумун. Коркпогула, свободно эле минип жүргүлө депчи. Чабышат алар деле. Тартып, чаап эметем алар менен. Айылдагы кыздар мисалы атты жакшы эле минип калды деп эдиң, курама команда ачып, дагы башка жактыктар менен бир гана мисалы сокулукка барып ойнобой өзүңдүн эле айлыган команданы алып чыгып, ошол сокулуктун кыздары менен таймашайын деген кыялдар бар. Билбейм, эми кыздар менен тамашалашып айтып калышчыбыз. Депчи, команда түзүп чыгалы депчи. Тамашалашып эметип калчубуз. Бирок мындай балкы эле тамашага деп. Бирок эми ошентип чыкса деле сонун го деп ойлойм. Мисалы өзүң мен кичинекей кезимде багып, таптаган атым бар деп койбодуңбу? Мисалы ошол атыңдын ат коесуңбу, эркелетип каласыңбы? Коем. Граф деп койгом. Ошондон бери граф болуп эметем, айтам. Эмне себептен граф деген атты тандап алдың? Эмнени түшүндүрөт ал? Билбейм, мындай жакты да ошол атчы граф деп. Ошондуктан граф деп эле коюп койгом. Анан Ксения менен сурагым келип турат. Мисалы, ар бир жаатта эле, ар бир тарапта эле мисалы биздин кумир туткан адамдарыбыз болот эмеспи? Мен ушуга окшошом, мен ушундай болгум келет деп, сен кумир туткан адамың тууралуу сурагым келип турат. Барбы? Мисалы ким? Билбейм, көп деле мындай эметпейм да мындай. Кимге окшошкуң келет көбүнчөсү? Ксения мен сенден сурагым келип турат да, мисалы ар тарапта жүргөндө эле, мисалы ошол тараптагы инсандарды көрүп калабыз го. Ай, бул сонун ойнойт экен, бул сонун сүйлөйт экен, бул өзүн мындай алып жүрөт деп абдан кызыгып, суктанып карап калат эмеспизби? Сен кимди көбүнчө карап суктанып каласың? Дастан деген улакчы бар. Ошо эметер мындай. Сонун ойнойт депчи ойлойм. Көбүнчө ойногон эле жагабы же? Жок, мына ойногондор эле мындай эмселер жагат. Мисалы ал адамга мисалы окшошкуң келип, мындай кээ бир трюктарын мисалы туурап калган учурларың болобу? Жок, сложный вопростор деп. Билбейм, мындай окшош, өзүмө эле окшошкум келет деп койду. Келгенде экөөбүз оюн ойнобойлубу? Мен сен менен отуруп оюн ойногум келип кетти да. Сен жана кайсы байке дедиң? Дастан дедиң? Келгенде Ксения мен сен менен оюн ойногум келип турат да. Улакчыларды тандабайлыбы, Бекболот уулу Нурдин болбосо Ниязов Кыяз. Бекболотов Нурдин. Нурдин байке. Бекболотов Нурдин байке же болбосо Тыналиев Рустам. Бекболотов Нурдин. Бекболотов Нурдин болбосо Бекболот уулу Исқак. Бекболотов Нурдин. Бекболотов Нурдин болбосо Сейитбек Анарбек уулу. Бекболотов Нурдин. Бекболотов Нурдин болбосо Манас Ниязов. Бекболотов Нурдин. Бекболотов Нурдин болбосо Дастан Русланов. Дастан Русланов. Келем мен сага ушул жактан аябай күчтүү суроо берейинчи. Дастан Русланов болбосо Андрей Гаманов. Ким? Дастан Русланов болбосо Андрей Гаманов. Ким? Жаман оор суроо да койду. Тандаш кыйын дебейсиңби? Ким тандасам деп.
байкеша тарынбады кайда. Ким? Гомона фандрей. Макул эми өзүң Дастан байкеге тарынба деп камерадан сурап коесуң кечи. Кечирип коесуң. Байкемди кошпогондо сти тандамакмын деп. Анан сенде мисалы ат үстүндө жүрүп бир эч эсиңен кетпеген бир унутулгус оюн болгонбу? Ошол тууралуу айта кетсең, мисалы балким кыз кумай ойноп жүргөндө, балким көк бөрү ойноп жүргөндө, мындай ар бир учур мындай эсте калат го, кызыктуу болот го ар бир момент. Сен эсте калып, мындай көпчүлүк ой ушундай болгон да менде деп, мисалы айтып берип калган учур. Андай деле учурлар мен мындай эсте калат о, бирок мындай эметпейм деле да, мындай көп айтам, мындай болгон депчи. Эсте калып, мындай болгон, бирок мындай анча эметпейм да. Анча эметпей айтып берип койчу бизге. Жок, кайсы көп учурлар болгон да. Мен көп учурлардын бирөөсүчү. Башкалар тарынып калат да. Элем башкалар бизге болот да, боло эми айтып кетпейсиңби? Оккум келип атат. Бишкектен бери Келип уккум келди да. Ксениянын кызыктуучуларын угайын деп келсем кел. Мисалы ар дайым эле жеңиш боло бербейт да, утулуп калган учурда мындай ыйлаган күндөр болгонбу? Ыйлаган. Байкемди телевизордон көрөт, ыйлаган кайда. Ошол моменттерди айтып кетсең. Байкем балет этип эметип башка жака кетет да. Башка жака кеткенде ошол жактан ойноп командалар менен ойногондо телефондон, ютубтан көрүп кээде эми утулуп калышат. Утулуп калганда болгондо мындай ыйлагам. Кээде сарсанаа болуп ыйлайм. Көбүнчөсү байкеңе сарсанаа болот экенсиң да. Анан мисалы сен байкең сага бири-бириңе мисалы үйрөтүп калган учурлар болобу? Трюктарды. Бул жактан мындай кыл, тиги жактан тигиндей кыл деп көбүнчөсү мисалы агайың байкең болуп калабы? Мындай эметпейбиз деле көп экөөбүзгөчү. Тинтеп. Эми мингенде байкем билбейм, аны болгон эмес да. Ксения, мен сенден ушул тууралуу сурагым келип турат да, келечекте кайсы кесиптин ээси болгуң келет? Өзүңдү кайсы тараптан сынагың келет? Юрист болгум келет. Кылмышкерлерди камагым келет. Ошол камап, жанакы азырлар эме болуп атпайбы, несправедливосттар көп болуп. Туура жолуна эметким келет да, ошолордучу. Туура жолго салгың келет, э? Сен азыр адилеттүүлүк болбой жатат деп атпайсыңбы? Көбүнчөсү мен кылмышкерлерди туура жолго салгым келет деп атасың, э? Мисалы, кайсыл тараптан адилеттүүлүк болбой жатат? Кайсыл тараптан адамдарды туура жолго салгың келет? Кээ бир учурларда эки жактан мүмкүн болуп калат да. Эки жактан болуп, азыркы учурда көп күйөөлөр аялдарын сабап өлтүрүп кеткен эле учурлар көп болуп атат. Ошолорду мисалы камап, туура жолго салып алардычы. Алар эми эмнеге ошончо деп ойлойм да. Мисалы сүйлөшсө болот да, жөн эле мындай спокойно элечи сүйлөшүп алып, мамилени чечсе болот да. Сабап, өлтүрүп кетип, аткандар да көп, атка сүрөгөндөр да көп болуп атат. Кызганып, эми ошонун баары зачем депчи ойлойм да. Спокойно сүйлөшүп, сот аркылуу этпей. Сен ошол кылмышкерлерди туура жолго салып, жакшылыкка үндөгүң келет турбайбы элемеген? Дагы мисалы андан да башка биз чоң адам заты алдыга күндөн күнгө максат коюп жашайбыз го. Мен муну кылам, мен мынтем, динтем депчи.
Сен кесип жагына мисалы юрист болуп кылмышкерлерди туура жолго салгың келет экен. Негизи өзүңдүн жашооңдо эмнени колдоп бутка тургузгуң келет, эмнени колго алгың келет? Балким ата-энең, сенин байкең, ой, вот менин карындашым Ксения деп мактангыдай, төшүп каккыдай, эмнени кылгың келет келечекте? Адамдарга жардам бергим келет. Жана көп эмелер болот атпайбы? Акча кемчилиги, үй жоктор алып калгандар, ушундайларга жардам берип, странабызды өнүктүрүп Мен өлкөбүздү өнүктүрүп деп калбадымбы? Бул негизинен жаштардын колунда да. Биз жакшы окуп, жакшы жүрсөк, бул өлкөбүзгө кошкон салымыбыз да. Сен өлкөбүзгө кошкон салымыбыз, азыр салым кошуп жатам деп ойлойсуңбу? Кандай жагынан салым кошуп жатам деп ойлойсуң? азыр андай жок менде. Азыр эрте деп ойлойм ага. Чоңоюп, ошо. Мисалы, кыздарга кандай кеңеш берет элең азыркы учурда? Мисалы, сени көрүп аткан кичинекей кыздар, атка кызыккандар болсо. Көптөр эме болуп, мүмкүн ата-энелери каршы чыгат. Минбейсиң депчи. Баягы сарсана болушат да, жылып калат, мүнүтүп калат, бирдемсе сындырып алат. Азыр деле улакчылар бирдемсесин сындырып алып, эметип кеткен көп учурлар болот атпайбы? Анан өзү каалап атса, эмнеге жок дейм да. Өзүң каалап атсаң, мисалы мен эле кээде эметип калышчу, үйдөгүлөрчү мындай. Мамам көбүнчө эметип калчу да. Кантип минесиң ала аз убагат депчи, минбе депчи, жыгыласың депчи. Баягы укпай эле мине берчүмүн да. Мындай өзүм каалоом да, мындай өлө мингим келет. Ошон үчүн минип жүрдүм да. Анан баягы по-любому ата-эне сарсана болот экен. Мындай карасаңчы. Мисалы, бул нерсени кийинчерээк, мисалы, убакыт өткөндөн кийин, чоңойгондон кийин таштап койбойсуңбу? Жок, мындай таштабайм деп ойлой берем. Вообще ат жок жашай албайм деп койдум. Аны ат жок жашай албайм деп койбодуңбу? Мен сага ушул суроону бергим келип атат да. Кийин турмушка чыккандан кийинчи, азыркы учурда махырга эмне сурайт элең? Азыркы учурда кыздар ар кандай сурап калыштыбы? Эчтеке деле сурайт болчумун. Негизи мындай. Мен ойлоп атпаймынбы сени махырга ат алып бер деп сурайт экен депчи? Билбейм, бир жылкы алып берсин деп койдум. Ошондо Ксениянын махыры эмне болуп калды? Бир үйүр жылкы да айтпасак болот. Мени да койдойм, бирок эметпейм деле негизи. Жанында эле болсо болду, Ооба. Сен азыркы учурда кыз кулмай менен көгбөр ойнойсуң, андан башка эмнеге кызыгасың? Волейболго кызыгам. Волейболдун группасы бар биякта, кружогу. Балдардын, кыздардын эмелери бар. Командасычы. Ойнойбуз. Ошо. Көп айылдык биякта көптөр ойнобойт да, кыздардычы. 8 айыл тең биз эле ойнойбуз да, көбү ойношпойт экен да. Карасакчы кызыкпайт экен кыздар делечи волейболго. Биз эле кызыгып ойнойт экенбиз. Балдардан көп эле кызыккандар бар биздин айылданчы. Ойноп келип калышат, ошо балдарга аралашып ойнойбуз өзүбүз делечи. Ошо. Бул жакта кыргыз класс окуйсуңбу? Биякта А, Б класска бөлүнөт. А класс, кыргыз класс, Б класс, орус класс депчи. Мен орус класста эле окуйм негизи. Анан кыргызча таптак сүйлөгөнүн себеби эмнеде? Өзүң орус класс окусаң. Кичинекей кезимден папам үйрөткөн. Балдар менен биякта көбү кыргыздар депчи. Ошолор менен аралашып ойносун депчи.
Анан мисалы көкбөр ойногондо сөзсүз түрдө мисалы физикалык жактан күчтүү болуш керек да. Кантип ойнойсуң аны? Мисалы оорчулук жаратпайбы кыз кишиге? Эми көбү мындай мен аралашып ойноп калсам аяшат да эми кыз депчи. Ойногондо эми ойной беребиз. Көнүгүдөй эле улактай эле деп. Защита ойноп берем көбүнчө. Көп деле эметпейм да, мынтип Ошондо сен мисалы эркек мырзаларга аралашып алып эле ойнойсуң, эмне үчүн? Мисалы ошондо эркек мырзаларга аралашып ойногондо мисалы кыйынчылык туудурбайбы? Кыйын болуп калбайбы? Жеңишке жетесиңер. Ошондо сезимдер кандай болот? Мисалы сүйүнүчтөр. Сонун ойнойбуз. Мындай жакшы эле да, баары мындай жеңишке жетип утулуп калган деле учурлар болгон, утабыз деле. Ошо. Сен ошол учурда мисалы мырзалар менен тең талаш ойлоп атканда кыздардан жалгыз эле сенби же дагы башка кыздар болобу? Жалгыз мен эле ойнойм. Жалгыз сен эле? Өзүң кандай сезесиң мисалы ошол учурда? Негизи кичинекей кезимден бери эле мындай көп кыздарга аралашчу эмесмин негизичи. Эме көп балдар менен жүрчүмүн да, мындай карасамчы. Ойноп, алар менен. Кыздар менен ойносом постоянно урушуп эле, ушинтип эле мындай. Балдар менен ойноп, ат минип, кичинекей кезде эшек минчүбүз. Эшек минип, эшек менен улак тартып жүрчү. Демек сенин карьера өсүшүң бул эшектен экен. Эшек минип башталган негизи улак ойнобой. Негизи кичинекей кезде көп эшек минчүбүз бияктачы. Эшектер менен көп ойночубуз биякта. Эшек минип, эшек үйрөтүп, ошол менен эле башында ошону минип, эшек менен тартып эле күлүп жайнап жүрө берчүбүз биякта. Поляна тартчубуз. Күлүп жайнап. Азыр деле ат минип күлүп жайнап каласыңарбы? Эми кээде бар. Ойно деп тамашалашып айтып калышат менчи. Мындай көп деле кошулгум келбей атат да азырчы. Эми кээде эсе эметсе, ойной берем негизи чүмүнечи. Эмне себептен көп адамга кошулбай калдың акылчыларда? Өзүң ичиңдегилерди айтып берчи. Билбейм, эми өзүм деле ошентип эметип кеттим мындай. Көп деле кызыкпай, же жана айтып коюшат го, переходной болдурасызбы. Билбейм, ошо өзүм деле ошондой болуп калдым мындай. Кызыкпай. Эми өлө эметкен жокмун мындай эметипчи. Бирок мындай бар да, эми все равно любой кишиде бар деп ойлойм негизичи. Одай ошондо эмне бар болуп атат? Депрессия болду. Депрессия бар болуп атат, ичинде эмелери дегеним да. Переходный возраст келип депрессияга калып аткан учур азыр. Мүмкүн. Мүмкүн, Билбейм, мен андан деле чыктым го деп ойлой берем. Ойлоп атасыз. Анан азыркы учурда эмне менен алексиң? Азыр папамдар тоого кеткен да, байкемдер бияка келип. Эми көп деле жумуш деле жок бияктачы, айылдачы. Жумушка чыгам, эртең менен уйсайбыз. Сүт өткөргөнгөчү уйсап, кечинде дагы уйсайбыз. Ошо менен эле эмемин, жумушка чыгып, жумушта иштейм. Азыр 15тесиң? Уйсайсың? Күчүң жетет? 7 жашымдан бери сайым. Мен 7 жашыңдан бери сайсың? Молодец. Канча уйсайсың? Азыр эме 7 уй бар биякта. Байкем экөөбүз бөлүшүп сайбыз. Уйсап, сүт өткөрүп, бизнес кылыптырбайсың да? Ксения, сага чоң рахмат. Бир өтө сонун маек куруп бердиң деген ойдомун. Мисалы азыркы учурда бир гана кыздар эмес, мырзалар дагы ат үстүндө, мисалы көкбөр ойноп, куз коймага катышканда негизи аз десем болот да. Сен ошол адамдардын көбүнө үлгү болуп келе жатасың деп айтып кетсем болот. Сага ыраазычылык билдирем. Анан биздин көрөрмандарга кылуу тилегиң болсо кайрылып кетсең болот? Камераны карап туруп. Бар эркектерге ат мингиле, шаардыктарды койду. Минип кызыкла, өзүңөрдүн эмелер менен
өзүңөрдүн уутуңар менен сыймыктанып ошолорго катышып минип жүргүлө дедим. Өзүңөрдүн улуттук оюнуңарды баалабайсыңарбы деп айткым келет. Баагыла деп. Урматтуу Жылыстайм YouTube каналынын көрөрмандары, баарыңыздарга чоң рахмат.